Токтогул атындагы номер 6 орто мектебинин 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата өткөргөн иш-чарасынан кыскача үзүндү. Бул күн Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн, ал эми Алык Осмоновдун каза болгон күнү. Karlı dağın üstünde çarkırayt asman yıldızı, dünyada elin tanıtkan Kırgızdın zalkar Çingiz'i. Kögültür köldün metinde çarkırayt ağlan yıldızı, dünyada elin tanıtkan Kırgızdın ulu Çingiz'i. Acayip adam eкен, кермет о, кеңсіреген кең жақта, толып қуанышта жатат бекен, учурдун жүгүндарды бели тала, көтөрүп собасын элдин жана, жаранған ата жұрттың намысына, сиз деген миң рахмат шыңыз аға, эзелги замандан бизге келген, рухубуздун туу жоксу манас болсо, бүгүнкү Бирде адабиятты туура окуп, туура түшүнүп, аны колдонуп, жан дүйнөбүздү ача алсак, бизди баардык адам сүйүп калат экен. Менин каалоорум адабият сүйүүчүлөр көп болсун. Көп окуйлу, көп изденели, Адабиятты окуганда оң каарман, терс каармандар болот дагы, терс каармандар оң каармандарга аябай азап берип кыйнаганда биз ыйлайбыз, кыйналабыз. Ошол учурда биз жүрөгүбүздө мээрим пайда болот экен дагы, жаман иш жакшыларга зыян берет экен, кыйнайт экен деп, жаман иш жасагыбыз келбей калат биздин. Мына адабияттын адамды тарбиялоодогу негизги ролу ушул. Демек, адабият биздин турмушубуз, биздин жашообуз, жан дүйнөбүз, биздин сырдашыбыз. Сиздерге айтарым, адабиятты көп окуйлу сырдашалы. Мына ушул эжеке айткан республикалык деңгээлге чыккан 3 окуучубуз дагы билинип турат. Адабиятты көп окуган, жан дүйнөсүн, дилин баяндап жазып койгон, ал бааланып, бул дагы биздин мектептин келиши. Баарыңыздарга чоң рахмат, адабият сүйүүчүлөр көбөйсүн. Келгениңизге